Таңкы пирамиданын алгачкы музыкалык коногу төрүбүздөн орун алган учуру тааныштырсак, обончу аткаруучу ырчы Чыңгыз Турдубеков мырза Таңкы пирамиданын коногу. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен жалпы пирамида телеканалынын көрүүчүлөрү. Таң кандай башталды бүгүнкү таң сиз үчүн? Бүгүнкү таң жакшы буюрса, абдан жакшы. Маанай буюрса жакшы эле. Кубанычтабыз абдан. Чыңгыз мырза, бүгүн биз бакыт деген эмне, бактылуу жашоо деген жөнүндө тема коюп, ошол жөнүндө сөз кылып жатабыз. Сиз үчүн эле бакыт деген эмне? Бакыт деген бул мен үчүн качан адамда бүткүл бардык тарабынан болсо дагы баягы телегей тегиз болсо, же андан дагы баягы толук түрдө үй бүлөлүк жактан баягы түрү көп болот деп ойлойм. Бул сүйүүнүн өзү дагы бакыт, бул жаралуунун өзү эле бакыт деп эсептейм. Эң сонун. Эң сонун. Чыгармачылык жөнүндө сурасак, бизге кандай жаңылыктар менен келип калдыңыз? Жаңылыктар буюрса, кечинде эле жаңы ыр бүтүрдүк, Мекеним аттуу. Буюрса эми чыгып берилип баштайт. Андан сырткары Гүзел кыз деген Барпалыкулов атабыздын жаңы чыгармасын жаңылап чыгардым эле. Ошол ырга буюрса эмек видеоклип тарткан турабыз. Ошого даярдык менен жүрөбүз. Буюрса чыгармачылыкта жаңылыктар абдан көп. Андан сырткары Гитара кылдар аттуу 15 ырдан турган альбом жазып аткам. Ошолор да буюрса бүтүп калат жакында. Абдан жакшы. Айтсаңыз, Чыңгыз мырза, баягы ламбада ырын сиз комузга салып да аткаргансыз да, бул дагы бир аябай чоң талант да. Бул идея сизге кайдан келди эле? Бул негизинен көп жерлерде эле баягы айтып жүрөм, ушул суроо интернет тармактарында аябай тарап кеткен бул. Ламбаданын негизинде эл үчүн эмес болчу. Бул жөн гана бир долбоор өткөрүлгөн Америкада. Ошого интернеттен башкача бир видео жиберүү болгондо, музыкага тиешелүү. Анан ошого байланыштуу мен ойлонуп эле ойноп жибергенбиз. Ошондон кийин интернетке кое берип коюп, кайра ала албай баягы түзүлгөн почтанын паролдорун унутуп коюп, бир дос балам экөөбүз. Ошондон тартып тарап кеткен, алынбай калган да кайра. Түшүнүктүү. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер биздин музыкалык коногубузга суроо узатам деген болсоңуздар, биздин экранда турган WhatsApp номерибиз аркылуу кат жолдосоңуздар болот. Биз сөзсүз түрдө жооп алганга аракет кылабыз. Ал эми биз маегибизди улантсак, Чыңгыз мырза, колуңуздагы гитара жөнүндө сурагым келип атат. Бул гитара колуңузга качан тийди жана гитара менен достошконуңузга канча убакыт болду? Гитараны ойногонума 12 жылдын жүзү болду. Ага чейин бала кезде негизи комуз менен дастандарды ырдап, конкурстарга, ар кандай конкурстарга катышып жүрчүмүн. Андан сырткары комузду бүтүргөм мектепти, музыкалык мектепти. Гитараны шаарга келгени училищага тапшырдым, Күрүнкеев аттуу. Ошол жактан окудум. Андан сырткары Улуттук консерваторияда дагы билим алуудамын дагы деле. Гитара кесибим болот да негизги. Абдан жакшы. Анда ошо гитара менен бизге бир чыгарма аткарып берсеңиз. Сөзсүз түрдө бизге келип жаткан сураныштар дагы телекөрүүчүлөрдөн ыр суранып атат. Сизден бир жагымдуу бир чыгарма сураналы, андан соң дагы маегибизди уланталы. Анда Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Керексиң деген жакшы чыгармам бар эле, шаңдурак кичине. Жакшы болот. Келиңиз. Жаркыган айдын нурунан издеймин сени берметим. Жымыңдап жылдыздар турса, сендеймин кичинекейим, сендеймин кичинекейим.
Өмүргө арналган белексиң. Кыялың нурлуу күндөйү, асмандай тунук мүнөзүң. Дүйнөдө табылгы серкен, алтыным назик гүлдөйү, алтыным назик гүлдөйү. Керексиң сен мага керексиң, кубаныч тартуулап келесиң. Керексиң сен мага керексиң, өмүргө арналган белексиң. Өмүргө арналган белексиң. Браво, азаматсыз, эң сонун. Таң эрте биздин телебөрүүчүлөрдү аз да болсо уйкудан, балкудан уйгутуп Жана таң эрте жакшы маанай тартуулап шаңга бөлөдү. Бизге келип калган алгачкы WhatsApp каналыбыз аркылуу келип калган суроону узатып баштасак, аягы 29 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Менин суроом, канча жылдан бери чыгармачылык менен алектенип келе жатасыз? Ишиңиздерге ийгилик дейт. Мен чыгармачылыктан негизи жогоруда айтып өткөндөй, бала кезден баштап эле баягы конкурстарга катышып, комузда окуп келгем. Бала кезден дагы эсимде, кичинекей кездеримде 5-классымда эле ыр жазып, ошондон тартып баягы башталып, эң негизги башталган убагы ошол кездерим да. Андан кийин шаарга окууга келгенден тартып билим алып жүрдүм музыка жаатында. Бул менин кесибим. Анан шоу дүйнөсүнө аралашканыма 5 жылдын жүзү болду. Абдан жакшы. Өзүңүз дагы баягы чыгарма, көптөгөн бир нече чыгармалардын автору экенсиз да. Ошол чыгармаларды жаратканда сиз өзүңүздүн баягы жашооңузда болгон окуяларды же башыңыздан өткөн нерселерди элестетип туруп анан кийин чыгарма жаратасызбы, же бир ошо өзүңүздүн кесиптештериңиз сизге атайын ушундай чыгарып берсең деп анан ошол аркылуу жаратасызбы? Негизи баягы көп суроо келет ушул тууралуу, баягы ырларыңыз кайгылуу ырларды да жазасыз, ушул жашооңуздан алынганбы деген суроолор абдан көп келет. Анан негизгиси баягы көп учурда кыялдануу менен жазам ырларды. Биринчи обону келип калат же сөзү бир тема жаралып калат, ошого жараша кээ бир учурларда көбүнчө кыялдануу менен жазам. Андан сырткары көп учурда баягы бирөөлөр аркылуу сунуш же болбосо жазып берчи деп кайрылуу менен көп учурда андай да жазып берген күндөрүм бар. Бирок жашоодон дагы баягы шамалсыз чөптүн башы кыйын болот демекчи. Ошол кыялдар орундалуудабы? Эми кыялдар буюрса, мен албетте шүгүр эле дейм. Кыялдар орундалып эле келатат буюрса. Абдан жакшы. Сонун. Ал эми биз кийинки суроону узатып өтсөк, аягы 87 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Чыңгыз байке, чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Канча ырыңыз бар, анын ичинен канчасына клип тарттырдыңыз дейт. Жалал Абадтан Бактыгүл. Саламатчылык, чоң рахмат. Ырым негизи жазган ырларым калемиме таандык ырлар. Көп ырчылар дагы аткарып жүрөт. Калемиме таандык акыркы 200дөн ашты буюрса, өзүмө таандык. Анан жазылганы, эл жүзүнө чыкканы бир 10дон ашты. Клип, видеоклип тартылган ырларым бир 7 болду окшойт. Буюрса да тарталы деп турабыз. Ал эми кийинки суроону узатсак, саламатсыздарбы, Кутман таңыңыздар менен, ошо менен эле бирге кыргыз элиме Кутман таң. Мен ыр сурайын дедим эле, Султан Садыралиев менен ырдаган Кайдасын аттуу ырын ырдап бериңизчи, өтө суранып кетир элем. Алдын ала ыраазычылыгымды билдирем, сизге чыгармачылык ийгилик каалайм. Жана гана Чыңгыз мырза ырдап өттү, эфирдин жүрүшүндө биз дагы бир жолу сөзсүз түрдө ырдатабыз. Азырынча маегибизди уланып туралы. Ушул гитараңызды карап мага аябай кызык болуп жатат да. Дал ушул гитараңызды алып алып, бир кызга сүйүү арнап чыгарма аткарган күндөр болду эле. Андай учурлар баягы студенттик кездерде жаш гитараны
жаңы кармап жүргөн кездерде болгон. Ал негизи болбой койбойт дейм, ойлойм. Бирок баягы сүйүү эле эмес же болбосо мындай балким балалык нерселер, достор арасындагы нерселер дегендей. Ошондой убактар андай болгон, бирок чындап мындай чындыгында сүйүүгө дуушар боло элекмин негизи. Жүрөгүм бош буюрса. Негизи эле бирок гитара менен достошкон мырзалар көп учурда мына ушул сүйүүгө кабылып, же армандуу сүйүүдөн улам ырчы болуп кетет, же болбосо рэпер болуп кетет, же ушундай гитара Эми романтика келишет. Сизге эмне түрткү болду гитара менен достошуңузга? Мен негизи бул негизи эле балалык жактан бул чыгармачылык мен жан дүйнөм өзүмдүн. Ушул чыгармачылыкка эле бала кезден эле аябай жүрөгүм тарта берчү. Ар дайым эле ушундай ырдагым келип, кыялданчумун. Ошондон улам баягы түрткү болду да, гитара дагы аябай мага жакын болчу да. Абдан жактырган инструментим болчу да. Аспабы. Түшүнүктүү. Жакшы. Аягы 38 менен аяктаган абоненттен кат келиптир. Саламатсыздарбы? Үнүңүзгө сөз жок, чыгармачылык ийгилик каалайм дейт. Кийинки кат менен тааныштырсам. Рахмат. Саламатсызбы? Таалай Бектургановдун "О жаным келчи келчи" деген чыгармасын аткарып бериңизчи дейт. Сөз түрдө ырдатабыз. Аябагандай ыр сурануулар көп келүүдө. Аягы 90 менен аяктаган абонент Кутман таң өнөрүң өркүндөй берсин, мага ырларыңыз абдан жагат дейт. Бизге келген каттардын басымдуу бөлүгү дагы музыкалык чыгарма суранууда. Сизден биз телегөрүүчүлөрдүн суранычын четке калтырбай, убакытты тепки кетирбей, сизден Дагы бир чыгарма суранып өтөлү. Таалай Бектургановдун чыгармаларынан суранып жатат. Негизи Таалай Бектурганов агабыздын "Сагыныч" аттуу чыгармасын биринчиден баягы шоу дүйнөсүнө аралашууда, чыгармачылыкка аралашканда ырдап, жаңылап чыктым эле. Негизи ырларын ырдап эле жүрөбүз, убагында деле ырдап жүргөнбүз. Азыр бирок көбүнчө өзүмдүн ырларым менен алек болуп, чыгармачылык менен эле көбүнчө өзүмдүн ырларымды ырдап, кээде өзүмдүн ырларымдын сөздөрүн билбейм да. Даже ошондой болуп калат да кээ бир учурларда. Эми өзүмдүн чыгармамдан аткарып берейин пока. Билинбей күндөр узап, сагынычым үмүт менен жол карап, жалында күйүп жанап, көңүлдөгү жандырмаксыз табышмак. Кези күнүн издеп келем айласын, ойлор курчайт таппачудай пайдасын. Супсак сымал күңүрталып айланат, жалгызсырап булганын кайдасын. Тамчылай ак жамгырдай, шаркыраймын көл издеген агындай. Асманда жалгыз куштай, теңселемин шамал соккон булуттай. Кези күнүн издеп келем айласын, ойлор курчайт таппачудай пайдасын. Супсак сымал күңүрталып айланат, жалгызсырап булганын кайдасын. Жалгызсырап булганын кайдасын.
барсың. Баракелде, эң сонун. Бул чыгарманы жаңылышпасам, сиз эстрада ырчысы Султан Садыралиев менен биргеликте аткаргансыз. Бул чыгарманы чогуу биргеликте дуэт аткаруу сунушу кимден түшкөн? Негизи Султан байке менен чыгармачылыкта мен баягы бир тууган агам десем жаңылышпайм. Ошо негизи таанышып башынан эле жүрүп, концерттерине гитара ойноп, жанагы жандуу аспаптарын кээ бир учурларда ошол аспаптарына кошулуп ойноп, баягы концерт берүүдө, жандуу үн менен концерттерде концерт берип жүрөбүз. Анан ошондон улам таанышканбыз башында. Анан экөөбүз кеңешип эле дуэт ырдайлы болуп эле анан ырдаганбыз. Жакшы. Эң сонун. Алдыдагы пландар жөнүндө сөз кылсак, алдыда кандай максаттар бар? Чыгармачылык менен эле кетесизби же балким башка тармакка да угуп кетейин деген ойлор барбы? Жогору айтып өткөндөй, бул чыгармачылык жан дүйнөм. Башка жолдо болсо билбейм, кандай элестете албайм эмнегедир. Бул менин кесибим. Чыгармачылыкта дагы да болсо буюрса эмгектенем, алдыда иштейм, дагы да чыгармаларды жаратам. Жакшы пландар абдан көп буюрса. Жакшы. Чыгармачылык жан дүйнөм деп калдыңыз. Бери чыгармачылык сизге эмне алып келди? Чыгармачылык албетте бул менин жан дүйнөмө баягы бир толбой калган нерсесин толуктап келгендей сезилет да менчи чыгармачылык. Алып келген нерселерин билбейм, эми дагы буюрса жетише турчу нерселер алдыда көп. Чыгармачылык менен жакшы элге таанылып, эл жакшы эле нерселерге жетишип келатабыз буюрса. Демек, чыгармачылык сиз үчүн чоң бакыт деп айтсак да болот. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндүн темасы менен Ооба. маегибизди жыйынтыктасак, менде мындай суроо пайда болуп атат. Адам өзүн бактылуу адам баласы, инсан өзүн бактылуу сезиши үчүн эмне кылышы керек? Кантип өзүн бактылуу сезиши керек? Мен ойлойм, эң негизгиси жараткандын берген баягы талабына, ошол талабына жооп берген инсан бул бактылуу адам деп эсептейм да, менин оюмда. Ошол жараткан берген жол менен жашоо бул эң сонун бакыт, эң сонун ошондон өткөн жашоодогу нерсе жок деп эсептейм. Чыңгыз мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бактылуу болуп, жана ошол эле учурда бакыт тартуулап жүрө бериңиз. Жана чыгармачылыгыңызга да албан-албан иликтеп калабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда обончу аткаруучу Чыңгыз Турдубеков болуп өттү.